Жалал Абад областы Тоостуру району Атай айылы номер 5 Бартабаз атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Мугалим журналы тарабынан уюштурулган Мыкты класс жетекчи 2025 онлайн кароо сынагынын катышуучусу 7 класс жетекчиси Сариева Гүлөмбү Отунчиевна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Мен да силерге жагымдуу маанай каалайм. Балдар, келгиле ордубуздан туруп баардыгыбыз бири-бирибизди бекем кучактайлы дагы мен сени жакшы көрөм досум дегиле. Балдар, психологдун айтымы боюнча кучакташуу ден соолукка өтө пайдалуу экен. Ден соолукту бекемдейт, кан айлантууну жана мээнин иштешин жакшыртат, терс адаттан алыстылат, өзүнө болгон ишенимин жогорулатат, ой жүгүртүүнү кеңейтип, күч берет экен. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе ордубузга олтуралы балдар. Билесиңерби балдар, мен бала кезде ушул эле кошуна айылда чоңойгон элем. Өзүм койчунун кызы болгондуктан ар дайым жайлоого чыгат элек. Бах жиркин, жайлоонун кереметин айтып бүтпөйсүң. Апабыз таңдан туруп уйсааганда шарпылдап чаккага түшкөн сүттүн үнү чатырга чейин таза абадан угулар эле. Байкелерибиз, тааныштарыбыз шаардан айылга келип калган кезде айланана суктанышса, балалык кылып эч нерсеге түшүнбөптүрмүн. Жайлоодо жүрүп кымыз, айран ичип, ден соолуктары бир кыйла жакшы болуп, өздөрүн жеңил сезип калганын айтышар эле. Балдар, мен эмне жөнүндө сөз кылып жатам? Мен эмнени айттым? Мен сүйлөп жаткан кезде эмнелер оюңарга келди? Кыскача айтып бергилечи. Азаматсыңар балдар, эң сонун. Анда эмесе азыр мен силерге ссылка жиберем балдар. Ошол ссылканы балдар, мен силерге ссылка жибердим. Ошол ссылканы уюлдук телефонуңардан ачсаңар, дал ушундай портал ачылат. Ошол порталга киребиз, мына мындай эшик ачылат балдар. Келгиле басып көрөлү. Баарыбыз ордубуздан басып көрсөк болот. Ичкери карай кирсек балдар, карагыла, эмнелер бар экен? Сүрөттөр бар экен бул жерде. Эң сонун балдар. Сүрөттөрдү жакшылап көңүл бөлүп карайбыз. Бул жак биз кирген эшигибиз балдар. Бул болсо биз жаңы эле сөз кылып жаткан эң сонун кооздук айланабыз. Биз кайрадан кирели балдар. Жанагы сүрөттөрүбүзгө кайрадан көңүлүбүздү бөлөлү. Келгиле ордубузга келип балдар. Ордубузга отуралы дагы балдар, мен силерди 4 топко бөлүп койдум. Флипити программасы боюнча өзүбүздү ссылка аркылуу таап алабыз, балдар. Азыр мен силерге көрсөтөм. Мен силерге кетирген ссылка боюнча балдар, өзүңөрдү кимдер ким менен экенин чогуу иштей турганын карап таап алгыла. 4 топко бөлүп койдум. Балдар, биз азыр 1-топ желим бөтөлкөлөр жөнүндө изилдөө иштерин жүргүзөбүз. 2-топ таштанды челектеринин ашып ташып турган акыбалы жөнүндөгү изилдөө иштерин жүргүзөбүз. 3-топ пакеттер жөнүндө изилдөө ишин жүргүзөсүңөр. Ал эми 4-топ таштанды болтурбоо үчүн кандай жолжоболор бар, эмне кылсак болот, мына дал ушул жөнүндө изилдөө иштерин жүргүзөсүңөр балдар. Силерге болгону 5 мүнөт убакыт. Убактыбыз кетти балдар. Азаматсыңар балдар. Силер биз бүгүн
сабагыбыз деги эле эмне жөнүндө экенин билдиңер деп окшойт деп ойлойм. Демек биз изилдөө иштеринде өзүңөр жактап берген боюнча сабагыбыздын дээрлик көптөгөн бөлүгүн өзүңөр изилдеп койдуңар балдар. Сабактын бүгүнкү темасы таштандысыз дүйнө деп аталат. Сабактын максаты балдар таштандылардын жаратылышка тийгизген терс таасири жөнүндө маалымат аласыңар. Окуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсү изилдөөчүлүк жөндөмү анализдеп салыштыра билүүсү өнүгөт. Айлана чөйрөнүн булгоону маселелери чечүү максатында керектөөнүн азайтуу үйрөнүүсүнө жана калыптанасыңар. Күтүлүүчү натыйжалар. Окуучулар таштандылар кайсы жерлерге көп болоорун изилдешет. Эң зыяндуу таштандылар кайсыл жана алардын зыяндуулугу канчалык деңгээлде салыштырасыңар. Таштанды пайда кылуучу заттарды кандай пайдалануунун жол-жоболорун изилдейсиңер. Таштанды сырьёнун ар кандай материалдардын жана башкалардын бөлүү, калдыгы же баштапкы сапатын жоготкон продукция. Алар атайын бөлүнүп берилген жерлерге төгүлүп, коюлган шарттарга жооп беришти талап кылат. Таштанды кээде сырьё катары кайрадан иштетилет же жок кылынып көмүлүнөт. Ал адамдын саламаттыгына, тирүү организмдерге жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизет. Алар энергетиканын, өнөр жайдан, айыл чарбадан, транспорттон, турак жайдан жана башкалардан түрдүү жолдор, газ, суюк, катуу абалында чөйрөгө бөлүнөт да экологиялык проблемалардын өзөгүн түзөт. Анда эмесе балдар, мен уккандан бир көргөн көңүлүңөрдү социалдык видеого бурайын. Азаматсыңар балдар.
Балдар, келгиле колубузга дептерибизди алып, биз көргөн видео ролик боюнча жана ошондой эле бүгүнкү өтүп жаткан темабыз таштандысыз дүйнө деген темада 3 минуталык эссе жазалы. Силерге 3 минут убакыт берилет. Кана баштадык балдар. Азаматсыңар балдар. Силер бул эсседен дагы көптөгөн нерселерди бири-бирибиздин жашоого болгон, тазалыкка болгон, дүйнөдөгү баардык жердин тазалыгы болушун каалаганыбызды дагы бир жолу ынанып отурабыз балдар. Анда эмесе бүгүн сабагыбыздын соңуна чыкканы калды окшойт балдар. Мен азыр силерге 1-2 ролик коюп берейин балдар. Мы делаем бабки. Бул менин кызым. Германияда. Ал жакта балдар ушундай желим бөтөлкөлөрдү, темир бөтөлкөлөрдү жөн гана ыргытып жибербестен атайын ушундай уруналарга салып акча кылышат экен. Жана дагы эң жакшысы абдан жакшы баада кабыл алат экен. Көрдүңөрбү балдар, 3 еврого бир аскана бөтөлкө өткөрүүнү менен 3 евро пайда болду. Ошондой эле балдар, бул сүрөттү жакшылап карасаңар, колундагы колдонгон баштыгы. Бул баштыктары жөн гана биздикиндей целлофан жилим баштык эмес. Бул кадимкидей экологический таза картондон жасалган же болбосо кагаздан жасалган баштыктарды колдонушат экен балдар. Мына көрдүңөрбү, баардык нерсени өзүбүздөн баштасак, керек болсо ушундай иштетүүлөрдү пайда кылсак, бизде эң сонун мүмкүнчүлүктөр, таштандысыз жашоого да мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Сабыбыз жыйынтыктардан мурда балдар, биз жанагы ишке дагы бир жолу кирип көрөлү. Бул портал балдар, силер үчүн ачылып жатат. Бул жак эң сонун, таза, абасы да таза. Биз сабак башында сөз кылган жайлоо, тоо деп айтсак да болот. Карагылачы, эң сонун телефонубузду карайлы балдар баарыбыз тең. Керемет, эч жерде таштанды жок. Көрдүңөрбү? Бул жерге туристтер өтө көп барат. Мына ушундай нерселерди кылуу, ушундай нерселерди өз колубуз менен жазуу дагы биздин колубуздан ар дайым келет. Биз келечек муундарыбыз балдар. Биздин колдон баардык нерсе келет. Экинчи эшигибиз балдар. Бул шаар, таза шаар. Музейлер бар, суулардын үстү таза, баардыгы тең таза. Бул чет мамлекеттеги эң таза жерлердин дагы бир жери. Азаматсыңар балдар, бул жерди көрүп өзүбүзгө кандай ой пикир калтырып атабыз? Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Карагыла балдар. Балдар, сабагыбыздын соңунда мен силерге эң сонун сабагыбызды жыйынтыктоо үчүн бир Ганзи программасынан тапшырма даярдап койдум. Кимибизге сабак кандай жакты, көңүлүбүзгө купулуска толдубу, өзүбүзгө жакшы нерселерди кабыл ала алдыкпы? Мына ошол жөнүндө мен силерге тапшырма даярдап койдум. Көңүлүңөрдү бура. Бул программа балдар, Ганзи программадан даярдадым. Эгерде кимге, мисалы, аянат сага жаккан болсо, жашылды бассаң болот да. Бул жол чырактарда ар дайым жашыл күйсө басууга, алдыга жүрүүгө мүмкүнчүлүк деген сөз. А бул эгер сарыны бассаңар, анда мен ойлойм, мен түшүнгөн болом. Силер сабакка анча түшүнө алган жоксуңар. А бул бассаңар, эч нерсе түшүнгөн жок деп түшүнөм балдар силер жөнүндө. Бул чоң маалымат болот мен үчүн. Балдар, бизге таштандысыз дүйнө жактыбы? Силерге үйгө тапшырма балдар. Таштандысыз дүйнө деп аталган таштандысыз дүйнөнү кандай элестетесиңер? Мына ошол жөнүндө ар бириң жакшынакай сүрөт тартып келесиңер. Дагы келерки сабакта жактап бересиңер. Мен силерди баардыгыңарды жакшы көрөм. Жакшы калгыла, саламатта калгыла.